Июль айында Бактыбек Кудай буйруса туристтик округга барып, бир ай толугу менен жердеги маселелерди таанышып, көрүп, иш алып барат. Анан ал жерде сиздердин түздөн-түз катышууңуздар керек болот да. Анткени бирге иштебесек ал жерде болбой калат. Ошон үчүн мен сиздерден суранат элем, бир июндун 25-леринде Бактыбек менен акылдашып туруп бир графикти түзөбүз дагы. Мен алдын ала баарыңыздарга жөнөтүп, кайсы датада кайсы айлык өткө барарыбызды. Ошол күнкү бир иштерди жылдырып болгон келишинче. Ошол күнгө бир толук бошой турган болуп барыңыздар. Анткени бир эле ай ама көп кылган менен иштей келгенде өтө аз да. Бизде 17 ай өкмөт бар, шаар бар. Ошондуктан ар бир айга бирден күндү бөлүп бир ай өкмөттү толугу менен ушу сиздердин ай өкмөттө иш алып бара тургандай болуп, анча сиздер ай өкмөттүн башчысы, спикер, тийиштүү ай өкмөттө кызматкерлер барыңыздар жетелешип отуруп иш кылсак абдан жакшы болот. Аны экинчиси болсо күз айларына, сентябрдын ортолоруна бул жактагы архитектура, курулуш, транспорт жана коммуникациялар боюнча комитетте мүчө Бактыбек Канебович. Ушул комитеттин көчмө жыйыны бизде Таласта өткөрүүнү пландаштырып жатабыз да. Ал жерде 14 депутат бар комитетте, ошо 14 депутаттын баары бар. Чоң мүмкүнчүлүк биздин область үчүн. Ал жерде биз баягы жетишкендиктер үстү эмес, салынып калган мектептерде эмес. Муктаж болгон жерлерди көрсөтүш керекпиз да. Ошон үчүн бир ай бою сиздер менен жетелешип алып, бардыгын жерине таанышып, көрүп, кайсы жерге алып барабыз, эмнени көрсөтөбүз, кайсы көйгөйдү айтабыз, ошолордун баарын акылдашыбыз керек. Себептен андай кылбасак анда иш жакшы жылбай калат. Ошондуктан сиздерден да бир мындай активдүү катышууну дагы жол суранам. Мен графикти алдын ала берем сиздерге. Ошол күнгү убакытты бир туура бөлүп, жумуштарды жылдырып, Алтынбай Төрөлович сизге да чоң рахмат. Айдат Айдарбекович менен тыгыз иштешип атабыз. Сиздерден да сураныч. Ошол жерде сиздер да бир көмөктөшүп, чоң иштеп койсок, анда чоң маселелерди чечкенге жетишебиз. Ошо рахмат, ишиңиздерге ийгилик, ден соолук сиздерге.